эгерде атасынан мээрим албай калса же апасы тараптан атасын жамандоо же эркек кишини жамандоо болсо кыз киши эркек кишиге ачыла албай калат. Анан мисалы мен өзүмдү мисал кылсам, мен толук кандуу үй бүлөдө чоңойгом, атам дагы аябай азыркы учурга чейин өтө мээрим төгөт. 3 байкем, алар дагы өтө мындай мээримге бөлөнгөн да эркек мырзалардын мээримине. Ооба. Апам тараптан дагы эч кандай атамды жамандоо болгон эмес да, ар дайым наоборот мактап келет да. Ошондо мен азыр бир суроо. Мээрим акча менен берилеби же мен сен үчүн баарына даярмын, кандай болсо мага айта бер карындашым деген сөздөр менен берилеби? Мээрим эки тараптан да болгон. Мисалы атам жактан баардык мындай сүйүүсүн дагы, каалаган нерсеңди алып берсе дагы, байкем тараптан деле ошондойлор болгон да. Мисалы жакшы көрүп, эркелетип, биздин эркебиз, кичинекейбиз депчи мындай сүйүү менен дагы, акча менен дагы. Сен эмне деген менен турасың? Жок, тыюу андай болгон эч кандай болгон. Үй бүлөдө канчанчы кызсыз? 4-кызмын. 4-кызсыз, Сизге чейин канча бир тууганыңыз бар? 2 эжекем бар. Эркек балдарчы? 3. 3 уул, 2 кыз, анан сиз үчүнчүсү. Сизден чоң кызбы, эркекпи? Кыз. Канча жаш чоң сизден? 6. 6 жаш чоң. Сизди ата-энеңиз канча жашында төрөдү? Эжекем 6 жашка чыкканда. Мындай нерсе бар да. Эгер бала нежеланный болуп калса да, мен төрөбөйт элем. Каап оюмда болуп калды. Же болбосо уул болушун каалаган болсо, эми бул кызда уул болушун каалабаган чыгар, анткени буга чейин байкелери да бар экен, кыздары да бар экен, 3-3төн экен да. Мен ойлоп атам, эми бул точно деген сөз жок. Дагы да барлашуу керек го бул кыз менен. Бир себеби мен төрөбөйт элем деген болушу мүмкүн. Же ошол учурда бир кандайдыр бир ата-энесинде конфликт болуп калдыбы, же ошол учурда измена болуп калды өмүрүндө, эне кыйналдыбы, ички сезимдерин көрсөтө албадыбы, эркекке деген жек көрүү болдубу билбейбиз да. Эгер эркекке деген жек көрүү болсо, кыз бала курсакта жатканда түйүлдүктүн нерв системасы иштейт, жүрөгү согот. Ал эркекке деген жек көрүү балага өтүп кете берет да. Кызга түйүлдүк өтүп кете берет. Психологияда да айтылат эмеспи? Баланын тагдыры эненин курсагында жатканда жазылат деп айтылат. Динде деле айтылат, эненин курсагында жатканда Кудайым баланын тагдырын жазат деп айтылат. Бирок мындай нерсе бар да. Кудай эч убакта адамдарга зулумдук кылбайт дейт. Адамдар өздөрүнө өздөрү зулумдук кылат дейт. Бул Юнус сүрөсүнүн 44-аятында бар экен да. Айтайын дегеним, Кудайга андай нерселерди Кудай жазып койду деп шылтай бербеш керек. Мүмкүн бул эми бир себеби болушу мүмкүн. Буга кандай дейсиз? Бирок сиз айтып кетпедиңизби, эркек болот депчи. Негизи ошо боюнда бар кезинде көпкө чейин апам эркек бала деп ойлоп жүрүптүр да. Эркек болот деп. Мен кийин чоңойгондо деле, ой, бутун басып кичине акыл эсим кирип калганда деле, атам менен базарга барганда эркек баланын кийимин алып берчү да. Эркектей көрүпчү. Кичинекей кезде кийбетимде эркек сыяктуудай болчу да. Сизде эркекке деген ички конфликт болушу мүмкүн да, эркекке деген конкуренция болушу мүмкүн да. Мен кызмын, эркек эмесмин деген бир ички конкуренция болушу мүмкүн. Эгер ушул установканы осознанно түшүнсөк, анда сизден бул нерселер кетип калат, ачылышып сүйлөшүп каласыз. Анан мүмкүн байкелериңизден кичинекейиңизде бузуп кетет, тийсесен зордоп кетет, көчөдө жүрбө, эркектер мындай, сүйлөшпө деген сөздөрдү айтса деле сиз сүйлөшө албай калышыңыз мүмкүн. Себеби дегенде, азыр мени угуп турган көпчүлүк аялдарда да болушу мүмкүн да. Көп байкелери бар кыздар жыныстык катнашта да уялат, күйөөсүнүн алдында, кылыктанып сүйлөй албайт, бир аз бүкүрөйүп жүрүшөт. Себеби көп тыюу салынган го, атасы тарабынан тыюу салуу болбосо, байкелеринен тыюу салуу болсо, ал кыз күйөөсүнө ачылып сүйлөшө албайт да. Апаңыз менен эмоция кандай болду? Апам менен көп сүйлөшпөйм. Атам менен көп сүйлөшөм. Бул дагы таасир тийгизет, ооба. Апама караганда атама жакынмын да. Мисалы, атам менен күндү кечинде чалып жөн эле болбогон нерсени айта берем. Мисалы, сиз апаңызды элестеткенде, апаңыздын күлүп турганын элестетесизби же нерв болуп атканын? Эне баланын ички аламы деп айтабыз да. Эне баланын ички аламы, ата сырткы алам деп айтабыз. Эгер апада эмоция жок болсо, ал баланын өзүндө да, кыздын өзүндө да эмоция жок болот. Эмоциянын жоктугу көбү энеден болот. Өзүнө ишенимдин жоктугу көбүнчө атадан болот. Эми 100% деген нерсе жок, бирок өзү психология, өмүр ошону тастыктап берип атат да. Эне өзү менен өзү болсо, эмоционалдык байланыш жок болсо, албетте кызда да эмоция жок да, өзүңүздү дагы байкап көрсөңүз, сиздерге кичинекей болсо дагы бул кыздын суроолору сабак болду деп ойлойм.